Allahu Akbar, Allah. Бүгүн 6-iyun жума күнү Балыкчы шаарындагы Ырыс Борбордук мечитинде Курман айт майрамына карата шаар тургундары жапыр түрдө айт намазына чогулушту. Курман айт майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Өзүбүздүн атыбыздан жана мэриянын аппараттын атынан. Бүгүнкү кыла турчу курманчылыктарыңарды, бүгүнкү окуй турган Курман айт намаздарыбызды, жума намаздарыбыздын баардыгын Кудайым кабыл кылып, ушул жерде отурган жалпы эле кыргыз мусулмандардын баардыгыбызды Кудай таалам ырыскыбызды берекелүү кылып, өмүрүбүздү узун кылып, бир туугандарыбыз менен, үй бүлөлөрүбүз менен ар кайым бактылуулугун берсин. Курман айт майрамы менен өзүмдүн атыман жана шаардык кеңештин депутаттарынын атынан чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Курман айт бул ыймандуулуктун, боорукерликтин, кайрымдуулуктун, сабырдуулуктун, биримдиктин символу болгон ыйык майрам. Улуу күндө ушу сиздерге кааларым, сиздердин өлкөңүздөргө кааларым. Ден соолук, токчулук, бакубат жашоо жана молчулук болсун. Саат 7:00 баян башталып, 7:30 жамаат менен бирге айт намазы окулду. Айт намазына Балыкчы шаарынын мэри Азамат Арнабек уулу, шаардык кеңештин төрагасы Дастан Аманалиев жана башка расмий жетекчилер катышып, эл менен бирге ибадат кылышты. Майрамдык иш-чаранын жүрүшүндө дин кызматкерлеринин коомдогу орду баса белгиленип, бир катар имамдарга жана диний кызматкерлерге сыйлыктар тапшырылды. Курман айт коомдо боорукерлик, кайрымдуулук жана ынтымак сыяктуу баалуулуктарды колдоо менен мүнөздөлгөн майрам. Бул күндө адамдар бири-бирине жакшылык каалап, коомдук биримдикке жана өз ара түшүнүүгө көңүл бурушат.